Биздин мамлекетибиз эми көп улуттуу мамлекет болгондон кийин улуттар арасында ынтымак. Кимдир бирөө улуттар арасында ынтымакты бузам дей турган болсо каттуу жазаланат. 2010-жылдагы боло турган окуялар эч жерде кайталанбайт. Кайталантканга жол да бербейбиз. Ошол жерде мамлекеттин баягыдай слабый болгон негизинде, мамлекет жакшы карай албаган негизинде эки ынтымак бир тууган элди чабыштырган убакыттар болгон. Эми андайга жол бербейбиз. Биз альхамдулилля мусулман деген элбиз, бири-бирибиз менен түбөлүк бирге болобуз. Өмүр бою өзбек менен кыргыз жакшы жашаш керек, жашоого шарт түзүшүбүз керек. Биздин милдетибиз ошол. Улут болуп бөлүнбөшүбүз керек. Жердеш болуп бөлүнбөшүбүз керек. Бардык нерсени мыйзамдын чегинде гана аткарышыбыз керек. Мыйзамдын алдында баары бирдей. Улутуң дагы баары бир, кайсы жерден экениң да баары бир. Бардыгыбыз бир мамлекеттин элибиз. Бир мамлекеттин журтубуз.